Бүгін 8 декабрь Кутөргө турак-жай комплексінде турабыз. Сіздерге бүгін бүтүп қалған Бүтөйүн деген үйді көрсөтөбүз. Касканер. Бисмилlah, баштадык. Fatality. Достар, Кутөргө турак-жайыбыз Тимура Фрунзе 100. Просто погода сулук болду. Үшүп балдар сүрдө. Үшүп айтылбай да жакшы. Азыр. Кетти. 1 2 3. Достар, Кутөргө турак-жайыбыз Тимура Фрунзе 100 Гагарина көчөлөрүнүн кесилишинде жалпы 10 блок, 10 кабаттуу комплекс ПСОго даярдалып атат. Азыр ичинен кененирээк көрөлү. Жүргүлө. Суюк байке отопление кандай болот десе, көмүр жага алып деген. Ушунча адамгачы. Азыркы учурда мына Кутөргө турак-жайыбызда фасад жумуштары, бир нече жерлердин фасад жумуштары калды. Утеплениялары бүткөн, өзүңүздөр көргөндөй лифттин уже бүт кабинкалары, движоктору комплекске келген, орнотулуп атат. Анан негизги жумуштардын да бири ички жасалгылоо жумуштары жасалды. Проект боюнча Кутөргө турак-жайынын сырткы жасалгоосу жидкий траверти менен болчу. Бүгүнкү күндө керамогранит менен салып атабыз. Өзүңүздөр билесиздер, могу договордо деле жазылган бул. Если жакшы материал чыга турган болсо, биз ошол шаардын көркүнө кошо, биз дагы сыртты келбетин алмаштырабыз. Но только жакшы тарап жака. Азыркы учурда көргөнүздөй, могу 1-блок менен 6-блоктун ортосунда турабыз. Бул детский площадка болот. Келиңиздер, мындан ары подъезд көрсөтөлү сиздерге кандай көрүнүшкө келди. Мына азыр бизде бул подъездин жасалгоосу, дагы айта турчу нерсе, подъезд бул жерде гранит менен жасалып атат, толугу менен, и лестницалар дагы. Ал азыр бизге коюлчу эшиктер, босого кире бериштеги эшиктер орнотулуп атат булар. Бул жерде азыр жаап коюштур. Негизи бул жерде лифт уже коюлган. Лифттин кабинкалары коюлган, чийилип жаман болбосун деп жаап койдук. Бул болсо мына лестница. Обычно бул жерге кафель болмок. Азыркы учурда гранит менен бүтүп атат буюрса. Бул жака перила коюлат. Бул азыр шпаклевкаларды тартылып атат. Чистовой отделкасы менен подъезд. Бүт бары чистовой отделкасы менен на кеберки эшиктер уже коюлуп тур, орнолуп тур. Бул бизде Кутөргөдө 2 комнатный квартира, 2 комнаталуу, 64-65 квадрат метр сквозной. Терезелер 2 тарапка чыгат, күн чыгышка, күн батышка. Кеңиздер, бул күн чыгыш тарап, шаардын күн чыгыш тарабы. Эми эшиктен чыгып сүйлөчү, сен улап келген. Штукатурка, подмаяк бүткөн, пол, сухой стяжкасы бүткөн. Бул жактан еще кухняны көрөлү, жүрүңүздөр. Бул санужил раздельный бул жерде. Бул жакта кухнясы бар. Азыр бул жака счетчиктер коюла эле экен. Канализационный трубасы, газдын трубасы. Ошондой эле бул жака азыр счетчик установка кылышат. Счетчиги коюлат, анан мындай күн батышка корого чыккан балкону менен. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Анан бул азыр биз 10-кабатта турабыз. Мисалы, жанагындай бир акыркы кабаттан алганы болбойт, 1-кабаттан алганы болбойт деген сөздөр бар эмеспи? Ошол себептен мунун өйдөсүндө технический этаж бар. Технический этажды көргөзөлү сиздерге, жүрүңүздөр. Так айта кетчү нерсе, электричество коридордон электричество кирген уже. Ушул жерден дальше монтаж кылып кетесиздер. Эми мындай домофон, интернеттин кабелдери дагы кирген. Бизде достор 1 комнаталуу квартиралар бул жерде 40-41-42 квадрат метр. Киргенде эле мындай кухнясы. Бул жерде да кухняда полный штукатурка, стяжка пол.
канализационный труба, газдын трубасы счетчиктерине даярдалган. Ушундай ачык балкону менен бул жерде перила коюлат. Анан эвакуационный люк. Вид күн чыгыш тарабы шаардын. Примерно бул жерде 10 квадрат метр, бул жакта 14 квадрат метр спальный. Бул спальный дагы терезеси, мунуку да күн чыгышты көздөй чыгат. Пластиковый терезелер коюлган. Высота потолков боюнча Тимур маалымат берсин. Да. Дальше. Высота потолков боюнча от пола до пола 3 метр деп саналат. Фактически отырам болса 2,80 после отделки. Стяжканы койгондон кийинчи. Келиңиздер бул жака көрсөңүздөр болот. Бул жака кирсеңиздер санузел. Совмещенный болот, а бул жакта отырам болсо кладовка, гардеробный сыракты койсоңуздар болот. Келиңиздер анда технический этажды көрсөтөлү сиздерге, басыңыздар. Достор, азыркы учурда биз 8-блоктун 11 технический кабатында турабыз. Бул жерге чыкканыбыздын себеби сиздерге көргөзөлү дедик. 10-кабаттын потологу кандай жылууланат? Бул жака специальный смесь коюлган, момундай болгон пенобетон. Мунун талшынасы болсо, мына достор, 20 сантиметр калындыкта коюлган. Бул специальный ушул жылуулатыш үчүн. Ошол себептен азыркы үйлөрдө негизи требование боюнча бүт эле ушундай болуп коюлат. Акыркы кабаттан болобу же биринчи кабаттан болобу коркпой эле алсаңыздар болот. Бизде азыр Которкодо жүргөндө бизде Айбек байке жолугуп калды. Бул обход кылып текшерип жүрөт ар бир нерсени. Кез, эмнени текшерип атасыңар? Эмнени обход кылып атасыңар? Обход кылганыбыз ар бир этажды, бу жерде иштеген балдарды айтабыз, ар бир этажды бүткөндө бизге көрсөтүп тургула, чтобы көрсөтпөстөн жогору чыгып кетсе кайра кылыш неме болбойт да. Каждый этажын текшеребиз. Бул прораб өкөбүз, мастерлер болуп чогуу текшеребиз да. Бул жак күмүш байке. Эмнесин обход кылдыңар? Эмнеси бүтүп атат? Контроль качества по требованиям СНИП нормаларга туура келеби, түздүктөрү, качествосу, чтоб элдер жашаганда, чтоб жалып болбой, элдер чтоб разы боло тургандай кылыпчы. Эл разы, биз разы. Любой иште негизи мелочь деген нерсе болбойт да. Кафелдердин, бул байкелерибиз мына кафелдердин бурчтарын көрүп атасыңар да. Кафелдердин бурчтарын ушудан сынса кайра алмаштырат полныйчы. Алмаштырып ошол текшерет полныйчы. Таштын качествосы бул тоонун ташы, бунун кафелге окшоп сына бербейт булар. Булар качествосы аябай жакшы. Бунун калыңдыгы 2 сантиметр. Бунун квадраты где-то бир 2000 сомдун ар жагында турат да. Кафелдики бир 700 сом болсо, бул 2000 сом. Гранит да. Ушу элге жакшы кызмат кылып берсе болду, биздин максат. Анан мен өзү негизи жаман мелочь деймин да. Придирчивый, мелочь деле эмес, мына придирчивый. Мына мелочь нерсеге көңүл сразу ошону байкайм да. Көз кичине болгондуктан ошону байкалабы билбейм. Сразу ошону байкалат да. Ошо мелочтан башталат да баары. Негизи мелочь деген нерсе жок өзүчү. Жок, колдон келишинче каралат. Туура. Ар бир нерсени, ар бир шакты, ар бир коюлган нерсени, алынган нерсени текшерип контроль кылып турат тынбай. Азыр краскага бул подез даяр, бул подез даяр. Бул 3 подез, 4 подез даяр. Вактылуу токтотуп турабыз красканы, минусовой погода өтүп кетсин. Буйруса понедельниктен кайра чачпастайбыз. Бүт мындагы утопление кылып чыкканбыз, немелер тосуп, немелерди коюп, печкаларды. Что балдарга жылуу, подез жылуу, что бектен бир жылдан көчүп түшпөс үчүн, качественный кылыш үчүн, ошо качествосун карап. Ошо айнекти көрсөткөн адыл, айнек сынып калып турат, ошону алмаштырасыңар да. Бул айнек кафелдер алмаштырабыз. Өткөндө кокустук болуп, үстүдөн немени ыргытканда крандын немеси кийип кетти. Бул бүт кафел сынган нерселер бүт алмаштырабыз. Ошол нерсе мания бериш керек да. Айтып коючу нерсе, биз по проекту бизде экспертизага өткөн боюнча документ декор болчу. Анан биз ушу баарыбыз келишип, качественный, долговечный турсун деп Россиядан керамогранит алып келип чаптадык. Кудай буйрса, бул көп жыл жидкий элге кызмат кылат. Жидкий траверчинден эмес, жамандаш эмес, бирок бул жидкий траверчин
3 жыл 5 жылдан кийин шору чыгат да. Суу тийгенде баягы тузу чыгып ак болуп калат, дак болуп калат. А бул болсо гарантиясы минимум 10 жыл. 10 жыл ушундай жаңы качество туруп берет. Аны просто жууп тазалап туруш керек, караш керек. Ана жителдер өздөрүнөн дагы бул нерсе байкап аккуратный колдонгондугунан да, эң биринчичи. Таш ыргытып же бир нерсе стройматериал ремонт кылынганда, стройматериал болсо кафелге тийип алсынат, жарыкка кетет. Ошон үчүн этияттык менен мамиле кылыш керек деп ойлойсуз, туурабы? Ооба, бул көп жыл служба кылат. Бул гранитти Россиядан алдырабыз. Бул гранитти Россиядан келет. Өзбекстан, тажиктерден келбейт. Россиядан келет ошол. Бүйтүп көрсөңөр болот, ташынасы 1,5. Мынакей качып жерде бирөөсү бар экен. Гранит тоң калдыр ол. Тоңкуга мына неме укуганда Музда? Чилеу? чилбейт, ошон чилбейт. Чилбейт, мына чилге муз мына. Калган өчүп калат. Сынган жагы кандай? Нормальный, жаңырып атат го. Качествосын көрдүңүздөр. Российский гранит. Көк таш деп коет, тоон ташы. Качественный болот, ташына 3. Өтө пышык, өтө неме. Мрамордан пышык болот бул, көк таш деп коет. Натуральный. Натуральный ташы да мына. Андай. Негизи Мына чисто неме, мында лар чыганда мында неме болот. азыркы учурда мисалы биз өзүбүз деле көрүп атабыз да, шаарда премиум класс үйлөрдүн ичинде даже подъездин жасалголору кафель менен жасалып атат да, негизи керамогранит менен жасалып атат. Бул бизде комфорт плюс комфорт болсо дагы биринчи эле бул азыр бул фасадтын өзгөргөнү, подъездин отделкаларынын өзгөргөнүнүн бирден бир себеби бул биздин тарыхыбыз. Келечекте элдер көрүп бул ушул үйдү кут курган экен деген артыбыздан жакшы сөз айтылыш үчүн гана жасалып атат. Бул өзгөрүүлөрдүн бардыгына кеткен чыгымдардын бардыгын компания өзү төлөп атат. Эч кандай клиенттердин баасына, үйдүн бааларына кошулган эмес. Убагында рассрочкага сом менен алынган болсо, айына 30дан төлөп атса, бүгүнкү күндө деле 30дан төлөп аткандар бар. Бул эме да, мисалы кафелдики 700-800 сом болсо азыр нормальный кафель. Бул 2000 сомдон келмес, 2200 сомдон келет. Минимум 2000 сом. Договорду 2300дөн түзгөнбүз да мунучу. 2300дөн келет өзү. Мына качествосын буну да угутасыңар, көрүтасыңар, Сына өрбөйт. Сына өрбөйт жөндөн-жөнчү. 150 килограммдык менде палвандар деле басса иштек болбойт. Азыр болсо биз подъездин бүткөн подъездге келдик. Өзүңөр көргөндөй эле бул монотонный цветтер, серый менен бежевый болгон. Бул эмне материал, кандай краска бул? Бул Турциядан келип атат. Бунун качествосы горючий да эмес экен. Буну резинка катары болот экен, мындай. Чийзеңде оңой менен чийбейт. Биз күйгүзүп да көрдүк. Бул күйбөйт экен. Бул жаңы келип атат бизге. Бекемдиги да аябай катуу. Мына мык менен чуксаң да, бирдеме менен чуксаң да түшпөйт. Бул декорго окшоп түшүп калбайт. Жөндөн-жөн мебель киргизип атканда дубал бирек чийип уралганда калып кетет го. Ошондой эмелер болбойт экен да, Бул катуу болот, аябай катуу болот. Азыр сиздерге могул Кутөркөдө болгон эмени көрсөтөт, эшиктердин качествосын. Эшиктер, турецкий эшиктер, сборка Кыргызстанда. Ручкалары, полный эшиктердин толщиналарын көрсөң, тарсаң. Мына ички тарабы ушундай болот. Ички тарабы. Жыгач, МДФ, обшивка. Тазаланып келген, Уже бүткөн. Уборкачы мында. Себеби баштагы немелер бүт немада санузел, мына иштерин татпады. Чтобы клиенттер келсе, мына таза тапшырып берейин деген максат. Гидроизоляцияны айтып койгон болду. Премиум класста жок мындай гидроизоляция. Гидроизоляция кылганбыз иштеди. Азыр кечи баяда бир балдар терезе салган балдар келди эле, квадратын 1900дөн сатып атат дейт, но ондай гидроизоляция жок экен да. Ичинен эле көрсөтөлү. Бул Техно Николь компаниясыныкы. Өзүңөр көргөндөй эле мына жерде жазылып турат, гидроизоляция кеткен. Бул ванный, туалет комнаталарга. Плюс санузелден сантехниканын трубалары чыгып даяр болгон. Уже өзүңөр установка кыласыңар, унитазды бияка коесуңарбы же ваннаны койгондон кийин ошого жараша тартасыңар дагы, анан кафель басып болсоңар ремонт кылып атканда. Бул жака газдын трубалары, проводкалар тартылып, жана мен айтып аткан газовый счетчиктер уже коюлуп, даталары жазылып туруп полностью. Бул жакта деле канализационный трубалар уже даяр. Бул комплекс уже пусоого даяр болуп калды, достор. Жакынкы күндөрдө ачкычтарын уже тапшырабыз. Келип алган кардарлар ремонтуңарды жасасаңыздар болот. Ушул подъездин лифттери да бүткөн. Лифттер иштейт. Иштейт, Мына четтен ашып каласыңар. Лифт
Лифт дагы бүткөн мына ушу подъездердин мына 2 лифт бүткөн, лифттер иштейт. Анау жерин неме кылабыз, откозун чыгарабыз, болду. Откоздун иштери калды. Ал отказ батыл болот. Бул жанагы азыр элге кичине көрүнүп атат да. Болчу ал ой кетет да, кичине көрүнүп атат депчи. Лифт стандартный кетет. 8 адамдык лифттер стандартный кетет, четтерин авшупка кетет булардынчы. Ошол авшупка менен неме көрүнөт да, бул чоң көрүнөт. Азыр визуально пока кичине көрүнөт да. Бул стандарт менен колдонуп аткан 650 килограммдык лифттер. Бул бүткөн подъезд почти үстүн потологун жасаса, но пусого уже даяр эле. Туруп калай ото албай атат, кээде Кутөргөдө ушундай жумушчу жетишпесе өзү да буйруса иштеп калабыз. Чоң атам үйрөткөндөй трактор айдаганда бизде ал айдап эле коюн. Унутуп калдым. Кутөргө объектибиз 2020 Кутөргө турак жайыбыз 2020 жылдын 4-кварталында официалдуу сатууга чыкканга чейин 200 квартира уже заранее сатылган. 700дөн ашуун квартира баштапкы төлөмсүз 5 жылга чейин созуп төлөө мөөнөт менен берилген. 2020 жылы баштапкы төлөм жок, квадрат метрине $550 болчу. Ай сайын бир бөлмөлүү квартирага 35 000 сомдон чыкчу. Бул жерде 2020 жылдын 4-кварталында продажасы башталып, бирок бул жерде территорияны сатып алганыбызда эски сарайлар бар болчу, Союздан калган. Алардын баары демонтаж болуп, катаваны 21 жылдын 1-жарымында примерно башталган. 2021 жылы башталса, бул жакта эчтеке жок болчу, пустой болчу. Азыр өзүңүздөр көрүп турасыздар, 3 жылдын ичинде уже бүтүрүлүп берилип атат. Элестетиңиз достор, 728 квартира баштапкы төлөмсүз сатылган. Бул жактан азыр тилекке каршы рассрочкага бөлүп төлөөгө жок. Бул жактан эгер караштырам деп калсаңыздар, квадрат метрине $800 жогору кетет. Бул жакта жүргүлө мына комплекс общий көрсөткөнчө коммерческий жөнүндө, паркинг жөнүндө айтып коелу бир сара. Жаштар. Азыр силер айттыңар да, 2019 канчадан сатылган, канчадан неме болгон ошонучу. 2020. Бул жакта ошол жылы эле квартира калган эмес да? Ооба, баштапкы төлөмсүз болгондуктан негизи дагы бир айта кетчү нерсе, бул Кыргызстандын тарыхында экинчи социалдуу проект болгон. Себеби дегенде бизде келечек бир комплексибиз баштапкы төлөмсүз Кыргызстандын тарыхында 5 жылга берилген. Ошол менен эле уланып кетип, Кутөргө турак жайыбыз деле ушинтип баштапкы төлөмсүз болгондуктан, уже элдерде маалымат болгондуктан бул баштапкы төлөмсүз баары сатылган. Жанагы келечектин видеосунан кийин чыгат да бул Кутөргөчү. Келечекте видео биз айтканбыз да, бизнес кандай болгон, алгач төлөмчү. Келечек сатылып бүткөндөн кийин баягы элдин уже оозунда кут болуп, квартира калбай калды. Айына 35 000 сом эле берип, бир үйлүү болсоң болот деп бир идеология түшүнүк болгондон бул жак офисте адам батпай жамандык эме болуп жаткан, ажиотаж болуп сатылган да. Бул жакка спрос өтө көп болгон. Ошондой эле кут өргөлүү болсун деп туруп, нерде карагыла, сонун болуп туруп калды азыр. Азыр мисалы кээ бирлери да кээде келип, эми бул туура түшүнсөк да болот, кээ бирки кардарлар келип айтып калат да. Биз бул жерде быйыл жашайбыз деп атканбыз, быйыл кирмекпиз, ремонтун жасамакпыз деп, жалпы негизи жана адам муктаждык болгондо только өзүн ойлоп калат экен да. Жалпы компания биз бул жерде кичине болсо дагы мисалы уже эскирип калган материалды колдонбой, жагы современный материалды колдонуп, азыр керамогранитти айтып атпаймынбы? Керамогранитти азыр премиум класс үйлөргө колдонуп атат. Кээ бирки премиум класс үйлөрдө кафель колдонуп атат подъездный отделкаларына. Бул жерде гранит болуп атат, сырткы келбети, көрүнүш, жана ошондой эле бул жерде балдар аянтчасы, ошондой эле подземный паркинг, парковкалары бүт бардыгы болот. Бул жерде азыр парковка менен коммерческий помещениялар боюнча кичине маалымат бере кетели. Мен эме кечиресиз, азыр буну айтып коесуз. Азыр мен Эмирдин бир эмеси бар да, историясы. Эки кол доспуз. Москвада кеткен, бул иштейм деп кеткен, анан акча тапталбай жүрүп бир квартира оформил кылган бердичи. Анан кандай эмне болду, өзүң кайра улантып кет. Эми унутуп келатканда жаман кылдарды азыр эсте салганда бааларын көрүп алчу. Бул жактан аябай жакшы эсимде. Неге дегенде 2020 жылы биз эми мындайча айтканда жашоого жаңыдан аттанып атканбыз дем, бөлөк жакка барып, эл жерди көрүп. Анан ошондо досум айтып калды, ушул жактан квартира алып кой, акчаңды топтоп аласың депчи. Анан
Ал кезде бир 77ден беле доллар, примерно 76-77ден эле болчу. Еще 72ден эле. 72ден. Ооба, 60 Биз сатып атканда 77ден болду, алып атканда 72 ушундай эле доллар болчу. Еще 550 бир примерно ушундай эле доллардан. 550, 500 сотулан алгансың. Еще скидка менен арзан. Анан точно эсимде баштапкы төлөм катары 28.000 бергем да. 28.000 салып коюп. Сом. Доллар эмес. Доллардан эмес. Рубльде ошо салганда 26.000 бир нерселе салгам, 27.000, 28.000 болуп түшүптүр. Ошо чегин тартып көрүп анан мындай аябай жакшы ощущение болгондо биринчи алып аткангач, уже үйлүү болгон сыяктуу сезип өзүмдү ошо Кыргызстанда үй бар, досторума чалып айтып атам, мен уже үй алып коюм. Жок, келдип көрдүң беле ошол кезде? Ал кезде Москвада жүрүп, мен досума ишендим да ушундай жакшы жерден алып атам депчи. Бул 6-үй, 7-чи блоктордо болчу да. Ошо ким алган болсо дагы утту да деп. Азыр көрүп алып биз примерно төлөгөндө акчаны эсептегенде 3/1 бөлүгүн төлөп коюп турмун да. Бир жылдары бир кыйынчылык болду, кичине акча төлөй албай. Анан үйлөнгөнсүң, жаңы үйлөнгөнсүң. Жок да, каяктан. Баягы бир айтмакчы, эч кимдин оюнда жок, мен аялым боюнда жок. Ошондой болуп аткан учурда. Анан бир 3/1 ровно 3/1 бөлүгүн төлөгөн экенмин. Анан айттым, мен баягы возврат кылыш керек болуп атат. Үйдү, короче, ала албай калдым, кыйналып калдым, ушундай депчи. Анан ошондо айтышты, бир убакыт бер, бир жумада жоон айталы депчи. Биз бир жактан ойлонуп көрөлү. Анан бул жактан ошо дос балдарым экөө атын айтып коеюнчу, Мыктыбек деген дос балабыз бар. Ошол менен Байбек экөө атайын кеңешип экөө чечим чыгарган экен. Бир үйдү ошо как раз 3/1 эмир бериптир. Калган 2 бөлүгүн биз чыгаралы дагы ошол үйдү полностью сатып алалы. Себеби компанияда бар го, мисалы толук төлөп бүтмөйүнчө сата албайсың. Үйдү сата албайсың. Ошон үчүн толук төлөмүн жүргүзүп коелу үчөөбүз. Анан кийин калганын көрө жатарбыз депчи. Анан кийин алып койгондо вообще мага үй алып берет атышат деп ойлодум да тияктанчы. Анан айтышты, ушуну саталы, ушундай пайда көрөт экенбиз ушул үйдөн деп. Анан ойлондум, мен бүт эле үйдү кандай саткан атабыз депчи. Анан көрсө, оказывается, баш дегендер именно котлован кезинен, алып коюшат экен, үй бүткөнгө чейин. Бул өтө чоң. Биздин суммабыз примерно бир мен алган сумма 1.500.000 бир нерсе эле миң болчу. Полный суммасы ушул эле болчу. Анан азыркы учурдагы ценасын көрүп алып, да бир жолу айтып коеюн. Азыр мондай болгондо жок дегендер $850 сатмакпыз да. Еще доллардын баасы 89-дан. Анан эми баягы неме дейт го, баягы ар бир жаманчылыктын артында бир жагынан жакшылык бар дейт го. Ошого таянып эле эми 1 миллион, 1,5 миллионго сабак алдым деп өзүмдү мындай акырын басып коюп жүрөм. Так кимге буйрган болсо да, ким алган болсо да буйрсын, ошол Кудай буйрса үй бүткөндө бизге конокко чыгарып чай бересиңер ошол үйдөн. Ошон Бул жерде кошумча эме да, негизи үйдү айтат го. Үй дейт, жоморт деп айтат. Үй өткөн керек, чогулуш керек. Азалдан мисалы топуракты эле үйүп, эменде үй көрүп карап үй өткөнсүнө карапчы. Үй да ошондой экен. Эмир мисалы бул живой мисал да. Мен өзүм көрүп жүргөм, мисалы өзүңөр мындай тууганыңды бирөө болсо кылып туруп оформление кылып коесуң, досуңду оформление кылып коесуң, төлөй бер кыйналып. Себеп по-любому бизде финансовый грамотность жок баягы. Биз миң окусак дагы бар эме кылып тура келбейт да бизгечи. Да бир нерсени айта кетейинчи. Мен баягы өзүм мигрант болуп жүргөнүмө байланыштуу 3 жыл мигрант болуп жүрдүм. 3 жылдан ашыгыраак мигрант болуп жүрдүм. Толук Россияда. Именно 3 жыл прям келбей жүрдүм дагы, бир келип туруп кайра кеттим. Анан ошо жана машина алгам да өргөндүн акчасыначы, бияктан түшкөн акчаны машина алып, анан ошолор чачып келдим Москвага кайрачы. Анан мен айта кетчү нерсе, жок, именно ушуну айта кетейин. Ушуну айта кетейин деп атам. Эми азыр менден улуу кишилер бар ал жакта, 10 жылдап, 20 жылдап жүргөн кишилер бар. Же болбосо жаңы кетейин деп аткан балдар бар, мисалы 11-дө бүтүп алып эми жашы баргандай да. Анан эми мен барып келген киши катары, ошол жака барып келген киши катары биз кеминде айына 50 миңден 60 миң ушундай тегереги табабыз да. Анан ар жак бер жак боло туруп примерно бир 30-40 миң точно чөнтөккө калат. Расходдон тышкарычы. Бирок ошол акчаң расход кылбасаң деле тияка бияка досуң тияк бияк болуп туруп сөзсүз түрдө кетет. Мындай чогултайын дейсиң, бирок бирөөнө деле карыз бересиң, кийин ал антипинт отуруп, короче, ал чогулбайт экен. Өзүң факт айтып атпайсың, чогулткан акчаңды жок кылган. Анан кийин үй алып койдум бул жака. Ошол Байбек айткандан үй алып, ушул жака салып аттым. Мурунку акчаларым деле жетип атты. Ошол эле баягы эле акчаларды таап аттым. Ошол эле акчалар жетип атты, жашоо действительно өтүп атты. Зато мен мындай тогураак мындай мотивация да көп болот экен. Мен ушул жактан үй алып атам, үйүм курулуп атат деп мурдагыдан да көңүлдүүрөөк. Мисалы, саат 8 болсо мындай өзүңдү каргап шилеп атып, эмне келдиң Москвага деп, ушинтип атып барсаң жумушка. Үй алгандан кийин уже 1 саат эртерээк боласың. Эртерээк туруп барып иштейин, үйүмдө өтүрөйүн деп. Стимул уже пайда башка нерсе. Анан ошо мигранттарга айта кетчү нерсе ошо
колдон келишинче акчаңарды бөлөк жактарга жумшабай, именно колуңардан келсе ошондой үй алып койгонго недвижимостька жумшаңыздар. Бул жак эч качан өлбөгөн нерсе экен да бул. Мисалы мен жөнүндө деле айтып атпайсыңбы, сен үй сатылып кетти, аргасы саттым депчи, бирок ошол эле кезде сен плюска чыктыңбы же минуска артка кетип калдыңбы? Ошону айтчы. Бул жакта жакшы плюска чыктык, аябай жакшы. Ровный болдум десең. Мен примерно 538 би же 548 би точно 8-ин билем да. 500 бир нерсе 8 болчу. Ошончо төккөн экен бул жакка сом менен. Анан кийин баа дос балдарым алып, кайра кийин курс көтөрүлгөн да. Кийин сатканда менин акчам ошол кездеги акча 650 000 сом колума алгам. Колума алып, ошону базарга алып барып машина алгам. Ал кезде мени көргөндөр жакшы билет, ал машинама аябай хайп болот. Мени тааныгандар жакшы билет. Ошону алып, именно ошо 650 000 сом болгон. Мен өзү төккөнүм бир 500 бир нерсе миң эле төккөм да. Анан баягы доллар курс ойнойт да. Биз баягы 72ден алган болсок, кийин сатып атканда 76дан болчу. Ишо бул жактыкы мен башында 530 доллардан алганда, кийин кымбатыраак эле болгон да, 1 метр квадратмасы. Долларга да кымбат болгон, ишо курсу да көбүрөөк. Курс менен дагы, инфляция менен дагы, ошол эле кезде жанагы үйүң тез эле сатылышы менен да утасың. Сөзсүз. Сен кечиресиң. Сен рассрочкага 550 алгансың да? 5 жылга 550дөн 5 жылга рассрочка алган. Безнос. Ай сайын 20-30 миңден 32 миңден чыккан да. Ошондон алган. Бул эми ачык эле айттым да, мындай жашырбай элечи. Чын ачык айтыш керек. Жашырын эчтемке жок. Ошондон алдың, 550ден алдың. Бирок биз полный суммасын төлөп туруп, аны биз наличкага 650дөн 670 сатканбыз. Уже 1 жыл, 1 жарым жыл өткөндөн кийин, 1 жарым жыл өткөндөн 670ден. Азыркы учурда бул жакта наличка алам десеңиздер, однокомнатныйлар 820-850дөн да, квадрат метрич. Элестетип боло. Эми бул баягы байлар неге бай берет депчи? Байлар бир источник алып алат экен да, ошону карап эме кылат экен. Мындай эле биз жакында эле билдик да, 1 жыл 2 жыл болду билгенгечи. Дагы жана айта кетчү нерсе да, биз кээде бул жерден перепродажа менен болуп калат, болгондо жана первичный чек менен оформление кылып беребиз да. Оформление кылганда, сен айтып аткандай, сатып алып аткан киши айтып калат да кээде бизгечи. Эмнеге булар болгону 500ден алып турго, 550ден алып турго, анан бизге 800ден сатып атасыңар аркы берки дегенсипчи. Айта кетчү нерсе, компаниянын өзүнөн бул жерде квартира калган эмес. Бүгүнкү күндө биз сатып аткан квартиралар булар убагында катлабаган кезинде, же болбосо 2 жыл мурун бул жер монолит 3-4 кабатка келгенде компанияга ишенип 100% накталай төлөмгө алган квартиралар да. Азыр кайра алар үстүнө акча кошуп сатып атат. Бул адал эле эмгек да. Алды, сатты. Соода да. Соода, адал соода. Өзүнүн акчасынан насия калган жок. 100% төлөп алды, кайра 100%ке сатып атат. Мисал келтирип дагы ачык эле маалымат айта кетейин, эгер көрүп аткан болсо мени тааныйт. Былтыркы жылы бир кардарма ушул Көтөргөдөн 36-28 квадрат метр 8-кабаттан 18.500 долларга алган экенбиз. Келип алды, алгандан кийин монолиттер 6-7 этажга көтөрүлгөндө 6-блоктон болчу. Анан өткөндө 1 ай болуп калды. Санжар мен ремонтун жасап сатайын деп аттым эле, азыр сатсам болобу дегендей маселе болуп калды. Хорошо, сатыңыз деп продажага койдук. 31 000 долларга саттык квартирасын. 1 жыл. Жанагы если биз азыр сатканда, жанагы квартираны биз кеминде 1.400.000 сом үстүнө кошуп калдык. Унутам. Машина мен алдың го, машина алгандар боюнча деле. Достор, эгерде сиздерде не только бул жерден, биз жерден недвижимость алганы выбор болуп атса, же машина, же участок, же жер там болсо, обязательно недвижимость тандаңыздар. Движимое имущество бул силерде акчаңарды жейт биринчиден. И вклад и артына сатасыздар. Ошол машина боюнча айтып коеюнчу. Машинада биз баягы кыргыздар эми мындай арзаныраак машиналарды көрө алабыз го. Миллионго чейинкилердичи. Анан эми баягы именно акча иштеп келгенде муктаждыкка жараша именно ушул нерседен түшүндүм. Мисалы недвижимосттун баасы өсө береткен дагы биз айдап жүргөн машинанын баасы мен мисалы 650 миңге алгам. Сатып атканда 620-610 миңге саткам. И то майын котордум, бензин куясың. Билем азырчы. Бүт барын свадьбасына мен чыкчумун да ошол машина менчи. Анан бүт карманный расходдор действительно мындай. Ал машинаңдын баасы да түшө береткен. Ишо баягы запчасть аркы беркилер менен расходдор сөзсүз түрдө кымбаттай береткен. Ал эми если азыр элестеткенде, азыр бул жактан ала келгенде, бунун баасы наоборот өсүп атты ошол убактардачы.
Демек, если бир нерсе ушундай выбор туруп кала турган болсо, сөзсүз түрдө недержимость калгыла, сөзсүз түрдө. Жана орустар айтып атко, на те же грабли наступаешь деп, ошол себептен олокондон азыр убактың барында алып калдым. Азыр мен биринчилерден болуп жылынып келе алдым, калган деп калбай калбасын. Ыйлайсың азыр олокондон алып кал. Жүрүңүздөр, анда кирип подземный паркинг, парковка менен, анан ошондой эле бизде коммерческий помещениядан көрөлү. Достор, Кутөргө турак жайыбызда ушундай подземный паркинг бар, 40тан ашын орун бар. Бир орунду примерно 12-14 миң долларга сатып алсаңыздар болот. Азыркы учурда мына парковкага кире берүүчү жайлары жазалып атат. Ошондой эле подземный паркингде бүт вентиляционный шахталардын трубалары ушул жактан тартылган. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Жана ошондой эле лифттер прямой минусовой этажга деле түшөт. Достор, мынакей Кутөргө турак жай комплексинин биринчи этажы дээрлик бардыгы бизнес помещениялары орун алган, коммерциялык помещениялар. Дээрлик азыркы учурда 1,5 миңден примерно 1,5 $1,300 доллардан тегереги нактылай төлөм менен сатып алсаңыздар болот. Они хочу камсамида көпүрүлмөкчүмүн. Реклама тармагын айтсам, рекламада биздин система основной. Биз негизи долгосрочный аракет кылабыз да. Планды Жомартбек бол чогуу отуруп чийгенде минимум 10 жылга койгонбуз. Азыр 4 жыл келатат, жарымы эми жеттик, жарымыначы. Будан кийинки 5 жылда буйруса биз көрүп аткандай өзүңөр объекттерди убагында берип, качествосын айткандан бир аз жогору кылып, анан кийин бүт айтылган, обещание берген, убада берген нерселерди аткарып ашыгы менен бир да адамды наразы кылбай иштегенге аракет кылабыз. Достор, биз азыр Кыршада иштеп жаткан курулушчуларды көрүп калдык. Азыр учурда ошол жакка барып, жеринен интервью алып келели. Курулуш иштери кандай жүрүп атат, эмне кызмат аткарып атышат алар. Азыр примерно бир минус 10-15 градуска чейин сууга окшойт. Азыр интернеттен карап көрөбүз. Анан өзүңүздөр билесиздер, канчалык көтөрүлгөн сайын аба ырайы дагы да муздай берет. Азыр ошол муздактаган түшүп атат, көрүп келебиз азыр. Мынакей достор, биз азыр Кутөргө турак жай комплексинин кыршасына чыктык. Азыр эми бул жакта курулуш иштерин жүргүзүп жаткан биздин курулушчулардан интервью алабыз. Вид жакшы көрүнөт экен жактан. Ассалому алейкум. Ассалому алейкум. Ишилгер болсун байке. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Биз офистен келдик байке. Интервью алалы. Ассалому алейкум. Анан сиздердин старший ушодан агылап макул, сизге кайра келебиз анда байке. Атайын сиздердин иштеп атканыңарды көрүп, бул суукта иштеп атканыңарды көрүп бир кызыгып чыгып келеличи деп атайын. Жөө чыгып келатабыз. Ассалому алейкум. Келиңиз. Менин атым Эмир байке. Сталбек. Сталбек мырза, канча жылдан бери иштейсиз бул жакта? Жок, көп жыл ал иштейт, серьезно. Ол мен азылдап айтпайм. Жок, өзүңүз оюңузду эле айтып коюңуз, канча болду иштеп атканыңызга, эмне жумуш аткарасыз бул жакта? Биз посадта иштейбиз. Бүт сыртын жасап атабыз. Жакшы иш. Жакшы. Жакшы, баары жакшы. Иштеп атканыңызга канча болду бул жакта? Бул жакта мага аз эле болду. Так, өзүңүздүн көз карашыңызда бул турак жай комплекси кандай бүтүп атыптыр негизи? Өзү менин көз карашымда бул турак жай сонун, бар жогу өз жайында бар жогу жакшы кетти. Азыркы учурда мына байкелер таң атпай туруп алып, питание уруп алып, биякачы атайын суукка да карабай, чачтарын тарабай деп элечи. Келиңиз байке. Бул жылуулук береби деп кой. Байке, атыңыз ким байке? Замир аты. Замир байке, менин атым Эмир. Сиз канча жылдан бери иштейсиз бул жакта? Канча болду иштеп атканыңызга? Эмне кызмат аткарасыз? Жагзама иштейбиз, сыртында иштейбиз, посадта иштейбиз. Посадта аяктап калды. Азыр погода өтө эле суук болот тур. Азырчы суукка карабай иштеп аткан экенсиздер. Иштеп атабыз, эми бүтүрүп берели. Бүтүрүп берели деп атайын. Эми милдетин алгандан кийин деп. Баштаганбыз ага. Сиз башынан бери иштейсизби бул жак Жок, башталгандан бери? сыртынан баштаганбыз. Сырты башталгандан бери. Жакшы анда. Чоң рахмат байке, иштериңизге ийгилик. Болуптурмун. Достор, мына бүгүнкү биздин Кутөргө обзорубуз бүттү. Ушуну менен суроолоруңуздар болсо комментарийге жазыңыздар. Дагы да сиздер үчүн мындан да бөлөк форматта видео тартканы даярбыз. Лайк басып, комментарий жазып коюңуздар.